Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тамак учурунда маегибизди баштамакчыбыз. Бүгүнкү тема диалекттер жөнүндө болмокчу. Диалекттер жөнүндө өзүм айтып кетсем эки оюм бар. Биринчиси, Кыргызстанда түштүк түндүк диалектиси эмне бар дейт. Мен аны ката дейм. Кыргызстанда түндүк түштүк диалектиси жок. Кыргызстанда эки диалект эмес, Кыргызстанда көп диалект бар. Мисалы, Ошто, Жалал абадта башка сүйлөшөт, экөө бирдей эмес. Мисалы, Ошто алганда Жалал абад, Баткен, Ош баарын бир кошпойт. Алар да бир эмес, Баткен башка сүйлөйт. Түндүктү бир кылып коет, түндүктөн да эмес. Талас башкача, Нарын башкача, Бишкек башкача, Көл башкача, Чүй башкача сүйлөйт. Мунун себеби ошо эки оюм барын деп атканмын, ошонун себептеринин бирөөсү да. Аны себептерин айтыштан мурун дүйнөдө да айтсак, дүйнөдө Турцияда болдум, Америкада болдум, аларда деле ушундай көп деген диалекттер бар. Себеп эмне? Себеп деген бул адамдын табигаты ушундай. Адамдар жашаганда бири-бирине таасири тиет. Мисалы, Ош тарапта өзбектер көп жашаган үчүн өзбектерде таасири тиет да, жугат, ал адам табигаты ушундай. Каалап бекинип жатып алсаң да жугат. Өзбектерге да биздики жугат, ушуну билиш керек. Көп ойлойт, өзбектерге да биздин тил жугат. Өзбектер биздин өзбектер Өзбекстан өзбектерине окшош эмес сүйлөгөндөрү. Ошондой эле Баткен тарапта өзбектердин тажиктерден жугат, ошондой эле кыргыздар менен жашаган тажиктер өзбектерге кыргыздаркы жугат. Жалал абадта да ошондой, Таласта казактар менен ушундай ситуация бар. Көлдө мисалы, Көлдө орустар менен ушундай ситуация бар. Нарында да ситуация бар, Нарында карышкылар бар. Карышкылар менен адамдар көп бири-бири менен мамиле курбаган үчүн жукпай калган. Ошентип нарындарын таза сакталып калган. Бул биринчи оюм ушул болчу. Экинчи оюм болсо, биз сыймыктанышыбыз керек. Нарында карышкырлар эле болгондугу менен. Эмнеге? Себеби бизде сакталып калды да таза тилчи. Эгерде Нарында дагы башка бир өлкө болгондо, мисалы Нарында дейли аңилчандар жашайт да. Анда нарындтардын тили бузулмак. Нарындтар дагы адам болгондуктан бузулат. Ошентип биз таза тил жок болуп калчу да. Кыргызстанда таза тилди көрсөт, чадаби тил дегенде кимди көрсөтмөкпүз? Көрсөтө албадык элек. Ошентип азыр нарын бар, демек биздин символубуз нарын. Нарындтарга бир эле нерсе жуккан, не алган? Карышкырлардан эт талашып жашайт ошондо. Башкасы кандай? Жок, Азамат, талашкан дегендер туура эмес да. Анткени нарындыктардын жашоо тиричилиги ошого апарат. Бул тамаша болчу, тамаша. Биринчиден бул климат аябай катаал. Ошондуктан ал жерде аябай күчтүү тамак жебесең жашай албайсың. Ошондуктан ал жерде эт, куйрук, карын картасы обязательный порядок. Жок, бул тамаша болчу. Серьезно калабагы, бул тамаша болчу да. Бирок чындыгы эле биздин сыймыгыбыз да, бар да, сакталып калган, кыргыз тилин сакталып калган бир жерибиз бар, аны көрсөтүп алабыз, нарын деп. Мен кыскача оюм ушул. Эми мен да бул жерден бир ойду айткым келип атат, Азаматтын оюн улагым келип атат да. Бул кыргыз, казак, америкада орус тилинде деле бар да. Акающий диалект, окающий диалект дейт да. Московский диалект это акающий диалект. Анткени баягы хорошо деген сөздү хорошо деп айтат да. А окающий это хорошо деп сүйлөгөн диалекттер бар да Россияда. Эми мен дагы бир ойду айткым келип атат. Бул орус, то есть кыргыз тилин башка тилге ынанып, ошол тилге жакын болуп сүйлөп кеткен да бул кыргыздын бир жакшы касиеттери деп ойлойм да. Анткени тилге жатып келет, биле турган тилине ошол бат ынанат, анан ошону накта эне тилинде, башка тилде эне тилинде сүйлөгөн жакшы касиети бар да. Мына мисалы үчүн кавказдыктарды алалычы, алар канчалык орусчаны үйрөнбөсүн, аларда турат да бир кавказский акцент. Кандай дейсиңер? Туурабы? Ал эми бул кыргыздардыкындай, эгер жүзүн көрбөсөң, бул орус эле сүйлөп аткандай деп элестетиңиз, жакшы сүйлөгөндү айтып атам да. Анан бизде мына деген курста мен өзүм практика жүзүмөн көрүп атам. Биздин курста англис тилин берген Америкадан келген 3 жигитибиз, бул Акыл, Максат, Азамат. Буларды мен өзүм англис тилин билбегендиктен булардын америкалыктардай сүйлөгөндүгүн да студенттер баалашат да. Келип алып ошондуктан келип атышат да бул жерде америкалыктардай үйрөнөбүз, ошол жерге барабыз, ошондой айтабыз деген менен келип атат деп ойлойм да. Анан бул Англиядан келген кызыбыз Айжамалдын тилин мунун жүзүн көрбөсө англичанка, Англиядан келген, накта Британиядан келген кыз сүйлөп атат го деп ойлойт да. Анан ошондуктан мен бул жерден ошол кыргыздын ошол жакшы касиетин белгилеп кетким келип атат. Менимчечи ушул биз али ар бир тилге окшош сүйлөшүп, али сөбөч неденбиз дейм да, тамгабыз көп, 36 тамга. Орустардай сүйлөгөнүбүздүн дагы бир четин неме да, орустарда 33 тамга, бизде 36. Жок.
Туура. Бул алфавиттин дал келиши. Ошо да. Кыргыз тилинде 3 Анан тамга менен эле ашык болгон болбосо, калганы ошо алфавиттин туура келгени да. Ошондон дагы англис тилинде болсо бизде али дифтонгдор бар. Жан могу бизде да именно ошол англис тилинде фонетикасы менен кыргыз тилинин фонетикасынан чымынтып сүйлөгөнүбүзгө абдан оңой да бизге. Мисалы бизден кыргыздардан башкалары так туура келтире албайт да, звукту туура бере алышпайт. Мисалы өсү жоктор ё менен беришет. Үлү у менен. Туура. Мындай диалект болушу неме бул нормальный көз карашта диалект болбосо дагы болбойт. Анткени баягы ар улуттун өкүлдөрү менен аралашып жашагандан кийин ошол башка өкүлдүн улуттарынан каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баары бир баягы бири-бирине сиңире турган нерселер сөзсүз болот да тилде. Ошондуктан диалектти жоюу бул мындай мүмкүн эмес. Диалект болгон, азыр бар, анан мындай жоюунун керектиги деле жок. болот турган мындай нормальный көрүнүш да. Менимче жоюунун кереги жок. Анткени ошо диалект аркылуу тил байыйт. Ооба. Байыйт, көбөйөт. Мен азыр өзүм мына түштүктүк студенттерди окутуп атканыма байланыштуу жое албайт эч ким. Анан мен өзүм словарь кылып жазып атам. Көп сөздөрдүн маанилери ошол эле экен, бирок кичине жанакы өзбекский акцент менен айтылат экен, анан ошол сөздөр кошулуп кетти. Даже өзүнчө сонун сөз чыгат экен. Мисалы үчүн мен бир эле нерсени айтып коем, жастыкты мен чын эле балыш дегенди билбептирмин да, ушундай жумшак, башка койгондо ыңгайлуу, уйкун келе турган буюм экен да, балыш. Анан бул даже өзбекче эмес сөз эмес да. Адабий кыргызча нукура сөз болуш керек да. Реально эме сөз да, мына биз жакта колдонгончу. Мындай Биз жакта колдонгон сөз да. Өзбектер колдонбойт мындай сөз. Өзбектер колдонбойбу? Балыш деген. Билбейм мен аны деген. Балыш деп китептерде окуган жокмун да. Китептерде окуган жокмун. Айтат да, көп эле оккан. Бизде кайыкта ушу түштүк жакта айтса айтат болуш керек. Түш жакта өзбектер айтса, бизден жук айтат да. Өзбекстанда өзбектер айтат, ошону билиш керек экен. Өзбектер менен ошону билиш керек. Анда акыл жыйынтыктап койсок, байке сиз өзүңүз айткан биздин бүгүнкү конокторубуздан бири Аселе болду. Рахмат айыбыңызга. Экинчи коногубуз, тааныштырып өзүңүздү баштасаңыз. Мен атым Айбек. Ушундай тилчилер менен кошулуп отуруп калдым дасаркан үстүндө. Айла жок ошол. Жок. Чыйын атам. Америкага барып келген, Лондондо жүрүп келген. Биздин кыргыздын кыздары, жигиттери. Тем более биздин Нарындан келген. Мен анан эки жигит отурам Америкада. Окуп келишкен, иштеп келишкен. Анан биздин майрамыбыз экен, мен майрамга кичине айтып коеюн. Майрамга токоп. Ошондой да диалект жөнүндө кетип, бизде ошо диалект кандай болбосун, ошол жашаган жерибиз, аймагыбыз эли кандай сүйлөсө, ошондой сүйлөп кетебиз. Нукура мисалы үчүн нарындыктар, чоңолай кудагылар кыргызча сүйлөсө таза. Биз бер жакта уже элдишибиз Өзбекстанга жакын эле. Ошол сыяктуу кичине тилде өз деле өзгөрүүлөр бар. Мына жерде азыр качыбыз отурабыз, алтыбыз отурсак, ар кимибиз ар жактамыз. Тилдебиз. Эми диалект маселесинде мен тилчи эмесмин, но кичине болсо деле мен раз диалект жөнүндө талкуу этип аткандан кийин бул мен просто сыймыктанам ушинтип диалекттин өзүнүн талкуу болгон ушундай тамактын учундачы. Биздин эжебиз Роза эже айтып калды. Бул диалектти бир пландар бар экен. Анда максаттар болсо эле. Максатка жетишесиз да. Кудай буюрса. Ошо ойлойм бүгүн ошо максаттын биринчи бөлүгүнө жеттиңиз деп. Андан кийин дагы биз кичине болсо деле талкуу кошуп мен угуп атабыз биз-биздин. Рахмат. Оюбузду. Демек, урматтуу угуучуларга кайрылып койсок, силерде пикирлериңер, оюңар болсо, же диалегиңер болсо деле жазсаңар болот бизге. Ооба. Аны эмесе ошол бүгүнкү сөз
диалект жөнүндө болду. Дагы көрүшкөнгө чейин сак Сак саламатта саламатта калыңыздар. Байрамыңыздар менен. Байлычы.